Болбой эле подводить этип атасыңар да. Коррупция бүтпөй атат. Эми мен түшүнүп атам. Камчы Кыдыршаевич баарын камап бүтө албайт баары бирчи. Баары бир общий жардам беришибиз керекпиз. Анан кийин бир жерге барып, жакшы болбой атат, могу жериңерде эле туруп эле, ызырынып эле, силер киришпегиле, анан мынтпегиле, анан тиңитпегиле дегенде, мен айтып кетейин, мен эл өкүлүмүн. Мен жогорку кеңештин депутатымын. 5 жылга шайлангам. Дагы бир жолу айтып кетип атам, мага министрлердин кабинетинен өзүмө лично мага эчтеке кереги жок. Мен барсам силерге, мен элдин көйгөйү менен барам. Баргандан кийин силердин кабыл алышыңар мени. Милдет. Немени мамлекеттик кызматкердин этикасын силер бузуп атпайсыңарбы? Мен силерге баягы эле айткам, кана колуңар көтөргүлө, любой министрлик колуңар көтөргүлө, коррупцияңар кат экенин айтып берем. Эмнеге эл силерди ушул жерде отургузган, мени ушул жерде отургузган эл ошого чыдап жашаш керек. Эмнеге бир нерсени айтса эле туруп алып эле андан кийин мен жашоом асыл эле тиги мамлекеттик немен кызматкердин этикасын бузуп анан таракан кууп жүргөн, анан тигинтип жүргөн, анан мынтип жүргөн. Ушул мамлекеттик кызматкердин сөзүбү ушул. 19 000 шайлоочу шайлаган мен. Калың катмар эл Кыргызстандын мен депутат катары тааныйт. Барам, айтам. Элдин көйгөйү чыктыбы, барам. Мен дагы бир жолу айтып кетейин. Мага эчтеке кереги жок силерден.